Жалындуу жаштар келгенде жанартоо күйдү дейличи, жалыны жок келгенче жашабай койсок мейличи дегендей өлкөнүн келечеги жаштардын колунда эмеспи? Күнүбүздө социалдык тармактардын таасири абдан күч алууда. Жаштардын максатсыз, күнү-түнү социалдык тармактардын туткуну болуп калышы абдан өкүндүрөт. Бирок учурда бир гана ушундай жаштар бар деп айтуудан алыспыз. Буга мисал катары Лидер жаштар клубунун мүчөлөрүн айта алабыз. Алардын жасаган иш-аракеттерин, алдыга койгон пландары менен таанышып, жетишкендиктерине сар эсеп салалы. 26 ноябрда 2012 жылы түптөлгөн. Бул идеяны биздин Надырбеков Союзбек агамызга таандык. Ал агабыз биринчи эле Кыргызстанда окуп жүрүп, чет мамлекетке билимдин артынан барып Кореяда окуп калган. Ошонун артында окуп жүрүп, жаштарга бир көз караш кылып, бир көңүлүн буруп коюп, ошол жактан бир кандайдыр бир ичинде сезим болду. Эмне үчүн бул жаштар биздин жашыбыздан эмнеси менен айырмаланат? Бизде бул жакта команда бизде ушундай бир дайыма ушундай ойдо жүрөбүз. Биз баарыбыз тең бир кайыктын ичиндебиз депчи. Чөксөк чогуу чөгөбүз, көзөлсөк жетсек чогуу жетебиз, кайсы жака болсо дагы депчи. Анан эч жерден бекитип, же алардан жанагындай экинчи план менен, Б план менен жүрүү деген менин жашоомдо принцибимде жок мындай нерсе. Бардык нерсе болобу команда менен чогуу айтып берип, мен керек болсо жеке жашоом баарына чейин билишет. Ушундай бул ачык болуш керек деген ойдомун. Бул жерден кандай биздин мүчөлөрүбүз кандай ийгиликке жетти деген суроо бердиңиз. Бул азыр бул учурдагы төрагабыз, былтыркы жылкы төрага, ошол эле филиалдардын негиздөөчүлөрү клубка жаңы келгенде аябай эле кээ бирлери сүйлөй алчу эмес элдин алдында. Кээ бирлери коркчу, кээ бирлери көзүмө карап сүйлөй алчу эмес. Ушунчалык себеп дегенде өзүнүн чөйрөдөн көз каранды да. Ата эненин тарбиясы бир, ал эми жана өспүрүм убакыт өткөндөн кийин бул ата эненин тарбиясынан дагы чөйрө көп таасир берет. Алардын чөйрөсү коркоктордун чөйрөсү, же болбосо кандайдыр бир максатсыздардын чөйрөсү болуп калып, бияка келгенде өзүнүн ким экенин да билбеген адамдар. Анан арстандар менен жүрсөң арстан болосуң деген сөз бар да, өзүнүн ичиндеги арстан ойгонуп баштайт. Анын жыйынтыгы менен адамдар өзүнүн арстан келбетин таап, мынтип жетишкендиктерге жетип атат. Ал эми окуу боюнча айтсак, жана биздин мүчөлөрүбүздөн азыркы учурда Германияда, Турцияда, Кытайда жана башка өлкөлөрдө азыр кетип окуп аткандар бар. Алардын бардыгы тең мен ушундай бир сыймыктанып айта алар элем да. Мен чыныгы жакшы жаран же мыкты бир өлкөмө пайдалуу адам болуш үчүн эмне керек экен деп өзүнүн ошол максатын таап, анан максатына жетүү үчүн ошол жолго кетти деп ушундай айта алар элем. Ушундай биз мындан ары дагы бул жетишкендиктер, ийгиликтерибиздин башталышы деп айтып кетем. Биз башында команда менен сүйлөшөбүз. Команда өз үстүнө баштайт. Биз ушундай, мен мисалы бул эжени же бул байкени угуп калдым же тааныйм. Ушул байке абдан кызык, тажрыйбасы аябай кызыктуу жана чоң. Ушул боюнча бизге тренинг өткөрсө жакшы болот эле, бир чоң тренинг уюштурбайлы деп биздин балдар инициатива берет. Биз ошону колдоп тренинг уюштурабыз. Мисалы Камила Шаршакеевна менен чогуу тренинг уюштурганбыз, көп нерсе үйрөтүп берген болчу бизге. Лаура Эмрелиева ораторский мастерство боюнча дагы тренинг өткөргөнбүз. Жомарт Жолошов бул укук боюнча дагы көптөгөн тренингдер өткөрөбүз. Бизде биринчи жумуш деп айтсам деле болот, эң чоң жумуш Кара Балтадачы бул футбол өткөргөн болчу. Биздин ошол жердеги балдар биздин филиалыбыз. Ал максатым эмне болчу? Бул достук бекемдөө. Бизде 5 регионда бар. Бул Чүй областында Кара Балта филиалы, Бишкек шаарында Көкжар филиалы бар, Нарын областында 2 филиалыбыз бар, бул болсо Жумгал жана Кочкор. Ошто бар, Ошто 3 филиалыбыз бар. Мырзаке 1, Мырзаке 2, анан Куршап филиалыбыз бар. Бир кандай бир бөлүгүнө жоопкерчилик алабызбы? Биз ошол иште биздин жеке менин ишим. Бул иш туура эмес болсо, мен жалпы менин жоопкерчилигим астында болуп атат деген ойду беребиз жалпы командага. Анын себебинен бирөөнүн ишин кылып берип атсак дагы өзүмдүн ишимди кылгандан кийин кантип өзүнүн ишин жаман кылат адамдар. Ошондуктан аягына чейин кылат, аягына чейин тырышат, аягына чейин кайгырса, кубанычка, ийгиликке жетсе, чогуу ийгиликке жетип
туура эмес болуп калса чогуу капы болуп экинчи чечүү жолдорун таап берип дегендей ушундай жолдор менен бизде ушундай бир сапаттар менен өзгөчөлөнүп турабыз. Максатсыз адам бул океанда адашкан кемедей. Андыктан ар бирибиз максатыбыз үчүн күн сайын 1% эмгек кылалы. Билим дилге жол ачат. Кыргызстанда илимдүү билимдүү жаштар көп болсун. Мен кыргыздын патриотумун. Сөз менен эмес, иш менен көрсөтөм. Ийгиликке жол үмүттөнүүдөн башталат. Ал эми үмүт элестетүүдөн жана кыялдануудан башталат. Эгер сиз өзүңүзгө, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жана ишенимиңизге ишенсеңиз, ойлогон ой максатыңызга сөзсүз жетесиз.